Мугалимдер менен медиктердин айлыгы көтөрүлөбү? Президент Садыр Жапаров класстарда окуучулардын батпай жатканы 12 жылдык окууга өтүү менен байланыштуу эмес экенин, бул маселе ага чейин эле болуп келгенин кабарга берген маегинде билдирди. Анын айтымында мурунку жылдары мектепке 140-150 миң бала кабыл алынса, быйыл 1-2 класстарга 227 миң окуучу кабыл алынган. Жапаров Бишкектеги мектептерде окуучунун көптүгүн ички миграция жана көп үй бүлөлөрдүн туруктуу каттоосунун жоктугу менен байланыштырды. Президент жаңы мектептер биринчи кезекте Бишкекте куруларын айтып, убактылуу кошумча класстар, бала бакчаларда ачылып жатканын билдирди. Мисалы, Маликов көчөсүндөгү мамлекеттик ипотекалык компания курган турак үйлөр жактагы мектепте окуучулар өтө көп болгондуктан, ошол жерге жаңы мектеп салынганча 700 орундуу класстар МИКтин үйлөрүнүн биринчи кабатына убактылуу уюштурулду, дейт президент. Жапаров быйыл 68 мектеп жана 27 бала бакча курулганын белгилеп, мугалимдер айлыктын аздыгынан жетишпей жатканын билдирди. Эмки жылдын 1-апрелинен баштап мугалимдер менен медиктердин эмгек акысын көтөрөбүз. Ошондон кийин бул көйгөй чечилет, дейт президент.